Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, дагы да болсо Таластагы биздин бир атайын чыгарылыштарыбызды сиздерге кезектеги бир чыгарылыштагы сунуштаганга даяр турабыз. Бүгүн биз Мирбек Иманбеков агабыздын үйүндө коноктобуз. Мирбек Иманбеков агабыз менен баарлашабыз. Ассалам алейкум ага. Алейкум ассалам. Эсиңиз жакшы? Шүгүр Аллага. Келди. Амансызбы? Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Эсиңиз жакшы? Жакшы кудайш. Кандай турасыз? Жакшы кудайш. Өзүңөр кандайсыздар? Жакшы келип алдыңарбы? Жакшы буюрса. Жаз жарыш күз күрөш. Иштеле атасыңар. Буюрса. Тутунуп атабыз, эл айтмакчы. Болушунча экен. Болушунча. Окшошот атабы? Окшошот. Эмгек кылсаң эле окшошот да. Бүгүн азыркы учурда сиздин айылыңыз менен таанышып кетели, туулган жериңиз менен таанышып кетели деп да келип калдык. Уруксат берсеңиз. Куш келипсиңер. Баарлашалыбы экен? Буюрса, макул. Амандашылыгыбызга, маектешилигибизге дагы бир канча убакыт болуптур. Буга чейин Супер ТВ каналында сиз менен маек курдук элек беке. Анан жакшы маек болгон. Комментарий бөлүгүн окуп көрсөк да ошентип жазган көпчүлүгү. Вот, комментарийде дагы сонун баягы сөздөр, сонун каалоолор. Көбүнчө сага жазылганбы? Мен туугандарымбы? Туугандарым көп экен. Азыркы учурда элдин уулу бол деп баягы кызмат кылып жүрөбүз, анан ошондой комментарийлер жазылып калса, чын эле мындай сүйүнүп калат экенсиң. Бирок мындай андай комментарийлер силерге жолугуп эле түзмөтсүз айткандар көп да. Айткандар көп. Элдин уулу болуу оңой эмес. Жана башында айтып өткөндөй аракет кылыш керек. Бирок жакшы. Элге жага турган кызмат кылсаң, кызматыңды жакшы арта берсең, мен ойлойм эл өзү эле тандап алат. Аны бирок сыйлап алат. Татыктуу кармап калыш да кыйын, Татыктуу кармап калыш да кыйын. Дөөлөттү көтөрө албай да калыш мүмкүн дегендей да. Бирок баягы эл таразы эл сынчы деп бекер айтылган эмес да. Эл билет кандай кылышты. Сиз көтөрө алдыңызбы дөөлөттү? Көтөрө алдык биз. Эми мүмкүн баягы жаш кезекте может анча мынча кутурган учурлар болгон чыгар. Бирок мындай дейм, айтканда жакшынакай өзүңдүн жолуң менен түз жакшынакай болуп жүрө берсең, эл дагы ошол нерсени жакшы көрөт. Анан кийин сени кетирбейт дегендей, жана жакшы сөздөр менен кармап, дух берип, колдоп жүрө берет. Жаман болуш бир паста, жакшы болуш аста-аста дейт. Главное түз жүрүш керек болду. Буюрса эке. Кыргыз элин эмне себептен курутфондон телефон алыш керек? Эң эле биринчиден себеби бул бизде буюрса 7 областка тең ачылат. Азыркы учурда бизде Ош, Жалал Абад, Бишкек, Москвада биздин филиалдарыбыз бар. 2 жыл гарантиясы менен телефон алганыңыздан кийин 2 жылдын ичинде эмне косяк болуп калса, сиз жөн гана телефонду келесиз, келип алмаштырып кетсеңиздер болот. Курутфондо сапаты эң жогору телефондор сатылат. Кыргыз элим биз менен всегда ыңгайлуу жана сапаттуу курутфон, гарантия и качество. Ошентип эле баягы агалардын сөзүн угуп, уулардын сөзүн угуп, анан өзүбүздүн эмне сыртка көрсөтпөсөк дагы өзүбүздүн бир көкүрөгүбүзгө сактап кое эле жүрөбүз беке. Мүмкүн бир жерде ушул акылдардын, ушул айткан сөздөрдүн эң бир кереги тиyattыр. Анан ошондо эстетип болуш керек. Туура айткан экен деген сыяктуу. Баягы жамандан бир сөз, жакшыдан бир сөз деп коет го. Кээ биринде сөздөргө маани бериш керек да. Маани бербесең, жашмын деп эле жүрө берсең, ой мен кылам, өзүм билем дегендик бул көп жаңылыштык алып барат. Сөзгө маани берип, сөздү туя билип, жакшысын алып, жаманын таштап, ушундай нерселерди карманып жүрсөң, адам менен адам дегендей жакшы да өзүң келечегиңе. Сахнада, чыгармачылыктагы көрөрмандарыңыз эми билет да. Канчалык кадыр баркыңыз, канчалык баягы аброюңуз, канчалык чыгармачылыкта мээнет кылганыңыз анын баарын билет. Бирок бул айылдагы жашоосу көпчүлүк үчүн эле табышмак болуш керек да, мындай сыр болуш керек да. Кандай болду эле айылдагы, келиңиз эми кичинекеңизден баштайлы, балалык кезде кандай чоңойдуңуз? Кандай балалык кезди эстейсиз? Балалык кезде кадимки элдин катарында балдардын арасында эле чоңойдум. Айылымда чоңойдум, ушул жакта төрөлүп, ушул жакта өсүп, баягы ташына чалынып дегендей. Дал ушул жерлерде чоңойгом. Мына ошол атадан калган мурас деп коет. Жакшыдан жашыл бак калат дегендей. Жамандан жүрөк так калат дегендей. Атабыз, энебиз жакшы адам экен,
жакшы адамдар болчу, жаткан жерлери жанаттан болсун. Ушунча эмгек кылып, ушунча жерлердин баарын калтырып, балдарым деп көп эмгек кылып, баягы мээнетин кылып таштап кетти. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, өзүңүздөр суктанып тургандай, ооба, жакшы нерселерди калтырган. Мынакей момундай килтейген жерди, бактарды өзүнчө бир эс алчу жер деп айтсам жаңылышпайм. Келгендин баары эле ушинтип айтат. Мен деле айтып комментарий берип деле кереги жок, просто көргөндөр келип комментарий берет да. Таластын балдарында көпчүлүгүн да сурасак күрөшкө кичинекейден баштап бергендер экен да. Сизде болду беле? Баргансызбы? Ооба, мен кичинемден эле күрөшкөм. Мен 10 классыма чейин күрөштүм. 4 классымда кирген, 10 классыма чейин күрөшкөм. Месте алгандарым болгон. Айылдан, райондон. Адан ары баягы кызыккан жокмун да, кубалаган жокмун. Музыка жагы тартчу да мени көп. Кичинемден эле музыка жагына кызыгып, ошол жагы көбүрөөк тартып, ошол жагы алып кетти да. Кадр сыртына сурадым го эке. Интернетке тараган видео боюнчачы. Гитара менен баягы чабып жүргөн видео чыкпады беле? Деле ошол жашсың да, жаштык кез, мастык кез деп атпаймынбы. Эми олтуруп сөздөн сөз чыгып кетип эле, олтуруп эле чабышып кеттим. Ошол нерсени итебайлар тартып алат, итебайлар жөнөтөт. Ушундай да. Атыңызга так жугуза алгендер болуш керек да. Мүмкүн. Эми арам ойлонгон киши ошондой ишке барат да. Жакшы адам барабы? Жакшы адам кылабы ошондой? Но бирок ошол жерден мен жана экөөбүз сүйлөшүп отурганда айттым го. Өзүм катуу депрессия болгон бирок чынында. Негизи андай жактарды көргүзүш керек болчу, эл журт көрбөш керек болчу. Любой эле эркектин башында турган нерсе же болбосо любой адамдын башында эс алып турган жер да. Анан эми ал нерсени ой бузуктары ошентип таратып берген. Бирок ошентсе дагы аябай кыйналдым. Морально аябай кыйналдым. Ойлонуп, эч ким менен сүйлөшпөй, үйдөгүлөр дагы, ата-энем дагы, бир туугандарым, жакындарым, үй бүлөм дагы баягы аябай эме кылды. Сүрөп чыкканга аракет кылды. Болбой эле убакыт, бир талай эле убакыт кыйналдым. Ойлонуп өлчү. Анан бирок бу жерден эң сүрөп чыгып кеткени ушу эл болду да. Эл колдоп кетти. Эл баягы комментарийден берип туруп алды. Достор болду, ушул тууган урук болду. Анан эл көбүнчө мага эл эмне дейт деп ойлоп калдым да. Элге уят болдум дедим да. Элге уят болдум да, башым мыкчып калдым да. Бирок ошол учурда эл колдоп кеткенде жеңилдене түштүм да. Тескерисинче болду да сиз ойлогондон. Мен ойлогондон тескери болуп калды. Мен уят болдум дедим, өлдү бүттү. Кантип ырдайм мен? Кантип элдин бетин карайм деп. Бирок эл сонун калбат электерин, сонун баягы поддержканы берип, сонун сөздөрдү жазып, Мирбек деп баягы эми эл деле билип туруп айтып атам го, эл билет. Эл колдоп кетти. Анан ошодон баягы жеңилденип, анан кайра кой деп элге ыраазы болуп дегендей. Билимди кандай алдыңыз беке? Мектебиңизге келдик, мектебиңиздин коросуна турабыз. Орто мектептен орто эле алдым. Акынбеков атындагы орто мектебинен орто эле билим алдым эми. Ударник. Бузулган учур болот го, эркектерде көбүнчө мындай 10 класска чейин жакшы окуп деп турган бир өзгөргөн учурчу. Ооба, болду андай. Ал канча сизде? Мен кичинемден жакшы окуп келип отуруп 8-терде бузулдум окшойт. Бузулганда кандай эми мындай сабакка жакшы окулбай калдык да. Ама бирок баягы кичинеңден алган билим бар да. Ошол 11ге жеткизди да. Сүйүлөр боюнча сурасам жеңесиңиздеби? Мектептеги, мал мектептеги да. Мектептеги да. Эми ал жеңең кээ биринде өзүм деле айтып калам. Мисалы, эмне сүйүлөр болду эле беке? Токтойду. Сүйүлөр. Эми кандай айтсам эми болгон баягы. Жүрөп,
кат жазышып, анда кат жазмай да. Саламга, саламатсызбы, сизди жактырып калдым, тигинтип калдым, мынтип калдым деп. Кыздарга жазчумун, кыздар мага жазчу. Мектепте эле барышат да мындай. Бирден соң бар экен да, азыр эстесемчи. Мектепте окуп жүргөндө мен активный болчумун, именно ушундай жактарына жанагы. Ырдоо жагына, жанагындай конкурстар өткөн жактарда, иш-чараларга активный болчумун. Ырдачумун, интервьюларды аткарчумун, акыя айтышчумун. Акыя дейт го, челекти келиндердин кийимин кийип. Ошентип айтышчумун, макал лакап, биринчи месталар көп алчык бирок. Бермемесинде Орда клубубуз бар эле, айскер бузулуп, азыр жаңы салынайын деп атат, Кудай буйрса. Ошол клубда баягы мектепте баягы китепке акча, ремонтко акча деп калат го. Ошондой көйгөйлөргө бир концерт уюштурдум да. Чакан өзүбүздүн классташтар менен сүйлөшүп, мектеп директорлору менен сүйлөшүп, уюштура Окуп жүргөн кезде элеби? Окуп жүргөн кезде. Анан кийин концерт уюштуруп, эми билеттин баасы 10 сом. 10 сом андан нормальный акча. Орто акча да. Анан аншлаг менен концерт бергенбиз, өзүбүздүн классташтардын арасында, анан башка дагы ырдай турган. Ошолордон концерт берип, аншлаг менен өткүзүп, ошодон түшкөн акчаны мектепке которуп, баягы ремонтко, китепке акча жетпегендерге берет депчи. Ошондой эле башталганда ушундай нерселерчи, концертке кызыгуу. Анан биякта өзүбүздүн дагы улуу агаларыбыз ушундайларда көп өткүзүптүрчү. Айылыбыз өзү аябай ошо активный да, ушундай жактарынан да активный. Баягы ыркесе деп коет го, ыркесе көп өтчү. Мен билем, бала кезде азыр өтпөй калды, но бирок ошол кезде өтчү да аябай. Эң биринчи башка жакка, эч жакка концерт койбой туруп, ушул айылга келип концерт бергенбиз. Түшө келсе? Асыл эжемда баягы түшө келсе кылалы биринчиден. Экинчиден баягы бата концерт деп коет. Айылдан барып бата алып. Дал ушул жерде өткөн, могул жерге коюп. Сырттанбы? Сыртка сахна жасап, эл биякта толтуруп, жакшы концерт берген досторум келген. Сонун концерт болгон, бата концерт берип, айыл эли сонун тозуп, өздөрүнүн баталарын берип, сонун калпак чапанын кийгизип, жакшы узатышкан, жакшы. Жолуң шыдыр болсун деп. Жолуң шыдыр болсун деп. Бул алаңга жол айылдан башталат деген чын да. Инстаграм баракчаңыздан көрдүм беке. Бир кезде ушул мектепте өзүм окуган болсом, азыр мына балам келип атат деп. Сонун болуш керек, Сонун. Өзүңүздүн баягы жаш кезиңизде бала чагыңызды эстеп атасыз азыр. Ооба да. Басып турганы, мисалы баламды эле алайын. Баламдын басып ушу мектепке чейин келатканда мен ошо баламдай кезимде мектепке келгичекте, мисалы биздики айылдын нар жагында, бирок мектепке келгичекте 15 мүнөттө келесиң. Анан ошол 15 мүнөттө көп нерселерди кыялданчумун да. Анан баламды азыр элестетем да. Баламды ошентип кыялданат депчи. Анан сурап калам баламдан. Сен жолдо баратып кыялданасыңбы десем. Ооба дейт. Көп нерсени кыялданам дейт. Кыялыңа жет деп коем. Ар бир айылдын болот го уулдары. Окумуштуу да бир эмгегиңиз сиңирип, айылга деле эмгегиңиз сиңирип, анан ошол учурда өлкөбүзгө дагы бир салым кошкондорчу. Анын катарында мынакей бул Кара Бурада, чоң Кара Бурада сизсиз. Ким бар беке? Бизде көп. Бирок баягы элге көрүнбөгөнү көп да. Элге көрүнбөгөнү көп, айылда көп акелерибиз бар, агаларыбыз бар. Мисалы биз менен теңдер бар, бизден кичүүлөр бар. Жакшы өзүнүн жакшы эмгектерин кылып аткандар бар. Бирок баягы элге таанылып, желекти желбиретип калган бизде мына Эралиевдер деп коет да. Эралиевдер. Ошол Эралиевдердин бирөөсү менин классташым. Аллах Таала ага ден соолугуна шифа берсин. Азыр кичине ооруп турат. Бирок анын агасы бар, Улан Эралиев. Азыр Крыс-Мушташ боюнча федерациянын президенти. Ошонун атынан эле мынакей бул жерге айыл күрөш зал салынгат берди. Эралиев Уландын атындагы күрөш зал. Ушул жерде азыр балдардын баардыгы ушул жерге келип күрөшүп, тренировка алышат.
мындай болчу эле го, баягы эл журтта Нооруз аштайлар. Нооруз майрамыбызда ушул жерге боз ыйлар тигилчү. Айылдын баардыгы чогулуп ушул жакта сонун. Анда жанагы 1 сомту менен чоң акча болуп тургандачы. Сонун кесирчү, тонун үстүнө чыкчык, чокузуна чыгып. Бала кездерде ушул жакта өткөп, ушул жерде улак өтөт мына. Тайгазандар бар туруп. Ушул жерде баардык сонун нерселер, көп нерселер эсте калган. Акча табуу бул каражат жагы бул бат эле жылмайды да силерге. Анан эмнелерге жетиштиңиз ошол учурда? Эмнелерди кылып калганга, мисалы эмнелерди алып калганга? Чынын айтайынбы? Эч нерсеге жетишкен жокмун. Эмне үчүн жетишкен жокмун? Мен акчага кызыкпачумун. Акчага кызыкпачумун. Кудайга шүгүр, кичинебизден көңүлүбүз ток чоңойгонбуз. Анан мага атактуулук кызык болчу. Анан атактуу болдук. Акча Кудайга шүгүр болот да. Ал өзүнүн жолдору менен кетип атты, бирок эч нерсе албаппын да. Тууган урак ата-энелерге бердик, жардам бердик. Бирок өзүмө эч нерсе алган эмес. Мындай болгон жок беле. Жора жолдош достордон деле, тини кылып калчы, муну кыла калчы. Андай айтуулар болгон, андайга да кызыккан эмесмин да мен. Мага айтып атам го, акчаны мен азыр деле аябай акчага кызык эмесмин. Акча баягы мен болот го, акчаны мен жөн эле курал катары колдонгум келет да. Концерттен канча акча түшүп атат, мындай мен эсептебечүмүн аларды. Аны только продюсерим эсептечү. Мага кандай ыр чыгарсам, азыр чыксам эл кандай кол чаат экен, мага элдин кызык болчу да. Азыр ойлонуп отурганда эмнелерди кылып калсам болмок деген сыяктуу ойлор болот. Азыр эме кылсам, азыркы планыма кичине поддержка болмок экен да. Азыркы планым эртерээк болмок экен. Азыр каражат сизге? Каражат, Кудайга шүгүр. Не жалуемся. Кудайга шүгүр. Но бирок ден соолук керек экен. Акча, байлык, бийлик баары жерге кирсин. Ден соолук керек экен. Ден соолук болбосо, сага эч нерсенин кереги жок. И сен дагы эч кимге керегиң жок болуп калат экен. Ден соолук менен сүйлөшөлү мындайка. Чыгармачыл адам, элдин жүзүндө жүргөн адам, эл дагы баягы соо жакшы көргүзү келет экен. Мен ошону байкадым элдинчи. Көргүзү келет экен, баягы ооруп калып, мына оорудан канча деген инсандарыбыз кетип калды. Канча деген жакшы адамдар кетип калды. Анан өзүбүз да кооптонуп калдык го ушул ден соолук жагынан. Анан негизи жана айттым го, ден соолук болбосо эч нерсенин кереги жок да. Анан ден соолук жакты баягы Аллахтын бул сыноосу экен эми. Аллах Таала ушундай сыноо берди. Ден соолук жакшы азыр Кудайга шүгүр. Азыр Кудайга шүгүр баштагыга караганда. Ден соолукка ошол көп чыгарчылар кетти. Көп чыгым болдум ден соолукка. Анан дагы да болсо кайталап айтайын, ушул эл журтка рахмат. Жакшы сөзүнө. Жакшы дуаларына рахмат. Бул өтө, буга мисалы дуа кылсак көптөрүбүз маани бербейбиз го дуага. Калоо тилекке, жакшы сөзгө маани бербейбиз го. Ушуну койду, билбейм, ушундай болушу мүмкүн да. Негизи дуага маани бериш керек. Дуа чоң нерсени, чоң ролду ойнойт экен бу жерде. Анан ошол дуалар, анан ушу бир туугандарыма рахмат. Үй бүлөмө рахмат. Бир туугандарым дагы жанымдан чыккан жок. Турушту. Больницада болсо больницада, үйдө болсо үйдө. Эми үй бүлөм, келинчегим айтып эле койду. Сиздин жүрөгүңүз элеп калды. Ооба. Бүт. Бардыгы. Бооз, кулак, жүрөк бар. Жан дүйнөм. Эми ошолорго ден соолук берсин.
оорубасын, бала чакага, эл журтте бир жан оорубасынчы. Ошону каалайт экенсиң. Ошол айтарым. Эмнеге? Кичине бир жакшы нерсеге кызыгып, ошол ден соолугуңа зыян болуп атса, ошол нерсеге кызыгып, ошону жеп ичпей эле коюш керек да. Кереги жок. Өзүң билесиң да, ден соолугуңа зыян болот, ошону жесең, жейсең. Же болбосо жука жүрсөң, сулуулук үчүн кийинип жүрсөң, ошол нерсе ден соолукка зыян экенин билесиң. Анан ден соолук жактан уялбаш керек да, ден соолукту кароо жактан. Уялып, анан жука кийинип, анан сулууланып, тигинтип кереги жок. Диетадасызбы азыр деле? Диетадамын. Мен бирок баштагыдай диета эмес, азыр кичине аралашып баштадым, кичине. Кандай Вес кошуп калдым, баягы сен экөөбүз сүйлөшүп отурганда арктадым, Адан бери уже бир 6-7 килограмм кошуп калдым. Жакшы. Оңолуу жолунда. Ошондой эле болсун беке. Амин. Ошондой эле болсун. Анан ал маекти дагы баягы көп көрүүчүлөр комментарий бөлүккө жазып кеткен, көргөнсүздөр эке. Эмнеге мындай болуп кеттиң? Ай. Менин баардыгы сураган ушул азыр. Не только соцсеттен эмес, көчөдөн көрсө деле, тааныган, тааныбаган баары эле ден соолук сурайт. Рахмат. Бирок мындай ар ким ар кандай сурайт го эке. Кээ бир киши ооруп аткан кишинин кайра эле оорусун сурай берсең да мындай башкача го. Көбүрөөк кыжалат кылып. Мындай ден соолугуң жакшыбы, жакшы эле жүрөсүңбү дегенден караганда мындай аман эсенсиңби, досум же иним, агам деп мисалы бул башкача суроо да. Ден соолук жакшы болуп калдыбы? Деп эле койгон жеңил. Жакшы болуп калдыбы деп койсо. Жакшы элесиңби деп да сурашты да. Тим эле, антип сурайт. Но бирок көбүрөөк сурап, эме болсо аябай кыжалат болуп, эме болуп кетесиң. Өзүңдү тим эле инвалид сезип кетесиң. Таза эле төшөктө жаткандар деп болчу. Ай, жакшысыңбы? Жакшы болуп калыптыр дегендер бар. Молодец, ырдай бер. Ооруба деп коет, болду. Кайф ошондойлор да, сону. Анан ойлоном да, действительно. Мен оорубанга акым жок. Кандай акым бар? Кой, мен али планым бар, жашмын. Та кыялдарымды орундатыш керек. Бала бакыранды өстүрүш керек, чоңойтуш керек. Куда сүйөктүү болуш керек. Ошол ойлор, ошол нерселер бардыгы жакшы нерсеге алып барат. Биз эмне байке, ден соолук каалайбыз да байке. Ооба. Андан башка адамга өзүңүз айткандай эң керектүүсү ден соолук да. Албетте. Караңыз беке өзүңүздү жакшылап. Карап атабыз аябай. Ооба. Айтып атымбы? Мыякта. Эмирчик. Эч ким оорубасын. Бирок не только оору жагынан эле эмес, иш жагынан. Өзүңдүн жумушуң жагынан. Өзүңө жумуш жагабы? Ошол нерсенин жакшы жагын ойлонуш керек да. Буякта түздүп алсаң, любой нерсени багындырасың. Жетесиң ийгилик. Бул сөздөрүңүз дагы сен мисалы азыр Эмирчиктин өзүнүн каналы ачылыптыр. Катталыңыздар, жазылыңыздар. Ушул жактан мынакей бул бала дагы өзүнүн жакшы мээнетин, кызматын кылайын деп аракет кылып атат. Жакшы адамдарды тартып, элге пайдалуу нерселерди чыгарып, ийгилик каалайм. Сен деле ушул жумушуңду жакшы жагын ойлоно берсең, жакын арада миллионго жетип каласың. Амин. Миллион болот дей берсең, болуп калат. Буюрса. Бирок аракет кылыш керек да. Жалпы болбой, эми чоң рахмат байке, чындыгында. Акыл сөзүңүзгө, акыл кеңиңизге рахмат. Анан калуу тилегиңизге рахмат. Уруксат берсеңиз, биз кетели беке. Бишке баралы. Ушул маекти чыгаралы. Иштеп. Силер Бишкекке барыла, биз тирлик кылалы. Бүгүнкү күнүңүздөн бир канча бөлүгүн биздер алып койдук окшойт да, бирок рахмат силерге, келгениңерге рахмат. Бул жака келип дагы жакшы ойлор менен, жакшы нерселер менен келипсиң. Талас дагы жакшы баягы элдин уулдарын тартып кетели депчи. Жакшы адамдар менен барып жолугуп келипсиң. Баары жакшы, рахмат сага да, чоң рахмат, ийгилик каалайм. Чоң рахмат беке, биз дагы сизге ыраазычылык билдиребиз. Жалпы командабыз менен
убактыңыздын тардыгына карабай биз дагы агалык кылып акыл сөзүңүздү айтып жол көрсөтүп акыл кеңешти айтканыңызга ыраазычылык байке. Ооба, үйгө барып дагы бир жакшы тамак ичели, анан кийин жолго чыгарайын. Жөн болсун байке. Кыргыздагы болчу эле ушун жөнүнө коебуз деген. Мейли ушун жөн эле койбой рас кылдыңыз дегенде.